Эми ушу эшик астына ушу бир 7 түр роза отургузуп койгон былтыр. Анан эшикке чыкканда ушундай сонун жыт берет да. Гүлдүн жытычы, розанын жыты өсү жакшы го. Мен өзү ушу розаны аябай жакшы көргөн гүлдөрдүн бири ушу. Гүласал Жумабаева 10 баланын апасы Баатыр эне. 6 кыз, 4 уулу бар. Өзү Жумгал районунун Чаек кыштагында төрөлүп, Карагулжага келин болгон. Азыркы тапта 14 небересинин кучагында дөөлөттүк арлыктын доорун сүрөп жаткан кези. Ошо 10 бала, бир баладай болгонун көрүп, мен ушундой бала болсом ушуну мектепке кире элеккесим эле. Анан тургула десе баары турат да, биз болсо тур десе турбай, ушундай этелек да, алар болсо тур десе баары туруп, тисил десе тисилип калат эле да. Анан ошондо мен өзүмчө мындай кыялдан, ушу көп бала болгон тартиптүү болот турбайбы деп өзүмчө ой кеткен да. Анан эми мен өзүм көп балалуу болом деп деле кыялданган эмесмин. Анан мен деле ушу 4 бала менен эле болду, эми ушу 4 баланы чоңойтобуз деп атсак, анан Кудайдын буйругу экен. Андан кийин эгиздер төрөлүп калды, анан үчем төрөлүп калды. Анан ошондон кийин эле ушу 10 балалуу болуп калдык. Эми бул деле Кудайдын буйругу экен. Гүласал Жумабаеванын жолдошу тирүү болгондо бирге өмүр сүргөндөрүнө быйыл 43 жыл толмок. Анын жолдошу 2010-жылы ден соолугуна байланыштуу дүйнө салган. Тагдырдын жазмышы ушул 14 жылдан бери балдарды жалгыз тарбиялап келем дейт каарманыбыз. Ошо жолдошум экөөбүз баш кошуп 29 жыл жашадык. 29 жыл болгондо жолдошум ошо оорунун айынан өтүп кетти. Ошо балдарым кичинекей калды. Ошо балдарымды чоңойтом деп ошо өзүм тырмалап ушинтип баарын окуттум, чокуттум. Ошо жолдошум турмушка чыкканда ошо бир балам үйлөнүп, 2 кызым турмушка чыкты эле, калганы баары эле жаш эле. Ошолордун баарын эми турмушка берген, турмушка берип, үйлөнткөн үйлөндү. Азыркы учурда ошо бир кызым, 2 уулум калды. Үйлөнө элек. Ошолорду эми баягы ордун очого алып өзүнүн тууруна кондуруп алсам деген оюм бар. Эми Кудайым буйруса алар дагы болот деп ойлоном. Жумабаева үчүн 10 баланы тарбиялаш оңойго турган жок. Ар биринин кулк мүнөзү, кылык жоругу ар башка. Анан эми 10 баланы кээде 2 балаңдын көз карашы келишпей калат экен. Анан ошол эки балаң бирине бири баягы көңүлү калып калбасын, биринин көңүлүн бири оорутуп койбосун деп баягы эне берди баягы. Кээде карасаң артисттин ролун ойнойт экенсиң да. Тигинин жаман айткан сөзүн буга жакшы кылып жеткирип, тигинин жакшы айткан сөзүнө дагы жакшы сөз кошуп жеткирип, ушундай баары бир баягы көп балалуу болгондо ар бир балаңдын өзүнүн кыял жоругуна карата мамиле түзгөнгө аракет кылат экенсиң да. 10 баланын ичинен 3 төрөлгөн кыздар бар. Алар Асел, Асыл жана Акыл. Азыркы тапта 3 улуусу Асел жана ортончусу Асыл турмуш жолунда. Кенжеси Акыл Жумабаеванын өзүнүн колунда тарбияланууда. 3 түйүмүн, ортончусум. Эгиз болуш айыкым мен өзүм сыймыктанам. Эгиз болгондо бирөөсү оорусак, ошону сезип турабыз. Ошо апам мен ушу эгиз болуп төрөгөнгө аябай ыраазымын апама. Апама чоң рахмат айтайын дегем, ошо төрөгөнгө, бизди багып чоңойтконго, атама да чоң рахмат айтам. Гүласал Жумабаева балдары үчүн мээримдүү апа, кайраттуу эне болду. Жаштайынан турмуштун оор жүгүн тартып, болгон дараметин балдарын окутууга, билим берүүгө жумшады. Мага көп нерсеге аябай сабырдуу да. Даже ыйлагым келип кетет. Анткени көп нерсеге, мисалы, мен орой мамиле кылып койсом, мамам аябай назиктик кылат да. Көп жерде унчукпай айтпай коет. Анан мурун убагында түшүнбөсөм, азыр мисалы көп нерсесин кылган мамилесин мен ошол секундада, может быть, баягы туура эмес деп эсептесем, азыр уже түшүнүп атам да. Ошол жердеги болгон нерсе бул эң туура мамиле болгон экен да, же сөз болгон экен деп ойлоп коем. Каарманыбыз Баатыр эне наамын 2011-жылы алган. Андан бери мамлекет тараптан ар кандай колдоо болуп келерин айтат. Баатыр эне болгондо деле баягы кийин ошо правительстводон жанагы бүт ошо Баатыр энелерге көрсөтүлө турган неменин баарын алып салышпады беле. Анан мен башында эч кандай мындай Баатыр эне болуп деле эчтеке неме көргөн жокмун. Жардам деле эчтеке алган жокмун. Андан кийин баягы кийинки президенттер келип, башка ошо немелерди киргизгенден кийин ошо баягы как мало имущий деп жардам алып жүрдүм, көмүр алып жүрдүм. Анан жолдошум
өтүп кеткенден кийин алдым мен мамлекеттен жардам, атасы жок жарым жетим деп ошондо өкмөттөн жардам алдым. Эмесе мамлекет деле өтө баягы өнүгүп кеткен мамлекет болбогон үчүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берди. Калтатып айткан менен эмне мамлекет деле мени таштап койгон жок. Баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша мамлекет өзүнүн деңгээлине жараша жардам алып жүрдүм. Энекем ай, таза аккан суудай, таң аткан нурдай, эртеле кеч киреби берекем ай. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Бул жылы энелер күнү 19-майга туура келди. Өлкөдө 7 андан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. 2024-жылга карата баатыр энелердин саны 32 миңден ашкан, алардын 113-ü пенсия алууга укугу жок болгондуктан социалдык жөлөк пул алышат.